showed me right. Assalamu alaikum Hazrat. Bizge vaqt bölgeniz üçün tereň rahatçylyk bildirýäs. Rahmat wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizdi bugün studiýabızga çakyrganymyzyň sebebi mınaki maglumat çykdy. Bişkekde Saitlerдин ordosunun kuruluşu baştalat depçi. Albatta kuruluşka degen köpdөгөн karajatlar talap kılınat da. Karajatты sizler kaydan alasızlar? Ova kuruluştu bıyıl başladık. Buyursa Mart ayında start verilet. Buyursa kuruluş başlalat. Saitler kurat. Saitler özleri kurat. Buna hazır Borbar Aziya boyunca 1 milyondan aşıqraq saitler var. Hazır bu bolup atkan işler, saitlerge baylanışkan işlerden barından alan kabardar. Anan bu jerde namus maselesi de bolup kalat eken. Saitler özlerinin ofisin özleri üçün bir üy katar ele bolup kalat eken da. Anan oşogo bizdin özübüzdün ofiste, özübüzdün üyübüzdü biz özübüz kurabız dep, mına hazır büt bari hareket kılışıp atat. Aksakaldar ötkönde jыйналышып oşo kuruluştu baştap erterek бүтүрөйлүk kengseni. Sebebi dünyanın har kayсы jagынан hazır konoktor kelip atat. Dünyanın har kayсы jagынан konoktor kelip atat. Tuğançılap kele öret eken ukkan adamdın bari. Oşogo bizdin kengse abdan zarıl eken. Bunu saydımar biz kuruşubuz gerek. Biz özübüzdün karajatыбыз менен kuruşubuz gerek. Bunu biz Türkler kurup beret, же болбосо Araplar kurup beret dep otursak al bolboyt. Biz bunu özübüz çoğulup, özübüz ortada bu kengseni kurup бүтүрүшүбүз gerek dep. Mına uşunday çeçimge kelip, mına uşunun ayынан stroyka baştaldı. Mına бүгүnkү күнгө чейин жазылгандардын sаны 25'ten ötüp ketти. Azamatlar çıkıp atat. Çöyrödөн da çıkıp atat, mına özübüzdün içibizden da çıkıp atat. Anan köpdөгөн belgilүү saitler bar dünýäde aty çykkan, namı çykkan. Alardan dagы ökülдөр связга чыгып атат. Kuruluş kaçan baştalat dep mına oşonтип бүгүн mına 25'ge çeyin kişi жазылды. Негизи бул kuruluştun hazır dolboru çiğilgen. Bardyk jagı esептелип бүткөн, e? Ova. Aytыңызчы, мына ушул kuruluşta эң негизгилерден болуп, ал жерде эмне болот? İşte üçün kengse eң главный ал жерден. Анан калган жагы мейманкана, отель болот. Калган кабаттары келген коноктор ошол жерден конуп, ошол жерден узап кете тургандай болот да, бүт барды жок ошонун өзүндө камсыздалат. Ал жакта ошол жыйын залдары, чайкана, кафелери, бүт Эс алуучу жерлер. эс алуучу жайлардан бери бүт камсыздалат. Анын ичине киргизилген. Буга чейин айттыңыздар эле да. Ошол мына сайттерди тактоо иштери жүрүп атат да өздүктөрүнчө. Ушул иштер кандай жүрүп атат негизи? Кайрылгандар негизинен көпчүлүгү кайсыл жактан болуп атат? Кайсыл өлкөлөрдөн кайрылып атышат сиздерге сайттерди тактоодо? Азыр Кудайга шүгүр бир топ оңой болуп калды сайттерди тактоо иштери. Башында кыйын эле болгон. Азыр Кудайга шүгүр бир топ оңой болуп калды. Эң биринчи сайттер бири-бирин таанышат. Бири-бири менен алакада булар. Анан азыр дүйнөнүн бир эле Борбор Азия эмес, дүйнөнүн башка тараптарынан да кайрылуулар түшүп атат да бизге. Алар боюнча алардын тактоо, алар кантип такталат? Мына биринчи болуп бул жерде биз ошо пайгамбарыбыздан бери мына имам Хусейн радыйаллаху таала анху, андан Зайнал Абидин, имам Мухаммад Бакир, мына ошентип имам Ал-Хадиге чейинкилердин баарын биз бир катарга коюп алып туруп, анан эми ошолордон канча бала тарады, канча кыз тарады, алар кайсы жакка келди, кайсы учурларда, кайсы жерлерде жашады,
кайсыл элдердин арасында жашады, биз ошолордун баарын буга чейин баарын тактап чыктык да. Мисалы мына Борбор Азияга кайсыл учурда, кайсыл жылдары келип отурукташты, алар кайсыл жерде жашады, бүгүн кайсыл жашагандыгы боюнча эмнелер сакталып калган, биз ошолордун баарын тактап чыгып, базаны түзүп алгандан кийин бүгүн оңой болуп калды, Кудайга шүгүр. Азыр мейли батыш тараптан кайрылуу келип түшсө дагы, мына азыр Америкада да бир топ сайттар бар. Алардан да кайрылуу келип түшкөн болсо, биз базага карап туруп, биз бат эле аныктап койгонго шарт түзүлүп калды да. Мына азыр комиссия мүчөлөрү дагы абдан жакшы иштеп атат. Аларга дагы Аллахым ыраазы болсун. Ошол кээ бирөөлөрдүн тарыхыны табылышы анча-мынча кыйын болуп атат. Ошо кыйын экен дебестен өзлөрү ошо экспедицияга чыгышып, ошол жерлерге баары жокту жеринен тактап, мына ушундай болуп толук такталып жатат. 7000ге жакын адам өздөрүн буга чейин сайтпиз деп эсептеп келишкен, бирок алардын өздүктөрү такталбай калды деген маалымат да чыкты да. Ушул боюнча айтып бериңизчи, бул кандай? Бул 7000 киши бизге катталган, бизге катталып туруп, текшерүү иштеринен өтпөй калган, сайт болуп чыкпай калгандардын эле саны бул 7000 киши. Алардын артында 700 000 деген адамдар турат. Бул тараптар жөнөкөй тараптар эмес. Мен мурда дагы конференцияда айтканмын. Жанагы шылуундар дегенде биз көчөдөгү адамдарды ойлоп албашыбыз керек. Булар өзүнүн орду бар кишилер. Мына Саиттердин намынан көптөгөн жылдар бою, өмүр бою алардын аталары мына ушундай Саиттердин атынан иш кылып келишет. Мына ошондойлор тилекке каршы бар дүйнөдө. Айрыкса мына араб өлкөлөрүндө мына ушул нерсе абдан күч алып кеткен. Ушул нерселер абдан күч алып кеткен. Ошондуктан бизге азыр мына биз Саиттерди ID карт, паспорт менен камсыздап жатпайбызбы? Азыр катталган Саиттерге берип атасыздар да, негизи ушунун кандай неме жардамы болот Саиттерге барбы? Кандайдыр бир пайдасы, жардамы? Бул мындай. Биринчиден таза Саиттерди, түз айтканда жалган Саиттерден ажыратуу билүү. Бул талап мисалы ошол араб өлкөлөрүнөн эле коюлган, талап койгон бизге. Мисалы мен ошол Уммул Кура университетинин директору болуп турган Хишам бин Мухаммад Алажми менен учурашуу учурунда, жолугушууда ал киши абдан сурануу менен мага ушул нерсени сунуштаган бир учурда. Азыр Саиттердин иши башаламан болуп кеткен. Мана азыр карасаң, көчөгө чыксаң, ар ким эле пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн атынан аракет этишип, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн атынан сүйлөп жүрөт. Анан эмнең бар, эмне документиң бар десек, ар кандай кагаздарды бизге көрсөтүшөт. Андай болбойт да. Булар бардыгы ошол документтери так болуш керек. Ар кандай кагазды көрсөтүп эле бунун баласы бул болгон, бунун баласы ал болгон деп аны түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр дагы бар. Тарыхты таптакыр билбегендер бар. Ошондуктан ошо комитет, силер ошо накаба деп коет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үй бүлөсү боюнча укуктуу иш алып барып, ошо тактоо иштерин жүргүзгөн комитет толугу менен текшерүүгө алып, текшерүүдөн өткөн Саиттерди ID карт, паспорт менен камсыздагыла. Ошондо биз билели, ошо документине карап туруп, бул Саитпи, Саит эмеспи, ошону биз ажыратып алабыз. Демек ошол ID карта документи барлардын буга чейинки ошол санжыралары текшерилип, анын түп аталары текшерилип, демек булар чындыгында Саит деген аныктаманы көрсөтөт экен да, булчу негизи ID карта. Ооба, таза кандуу Саит, бул толук текшерүүдөн өткөн. Анан биз ар дайым эле мына сөз келгенде сүйлөп келип атабыз да, кайрылып келип атабыз. Колунда документи жок, ал эч кандай Саит эмес. Ар кандай гүлдүү кагаздарды көрсөткөн менен. Саит болсо, ал тастыкталган накабанын мөөрү менен колунда ID карт, паспорту болот.
Анан азыр мындай да, бул үй бүлөлүк маселе, үй бүлөлүк тема. Анан кандайдыр ушу пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө келгенде, пайгамбарыбыздын үй бүлөсү боюнча маселе каралганда, бардык тараптар, мисалы, же бир ошол сайттерге түзүлгөн мен кагаздардын канчасын көрдүк да биз. Эмне деген кагаздарды көрдүк. Ошол кагаздардын ичинде эч кандай тиешеси жок эле бир тармактардын печаты жүрөт. Печаттары жүрөт. Мындай айтканда, тиешеси туристический компаниянын да печаты жүрөт биякта. Бул андай болбош керек. Мына ушуну менен башаламан болуп жатып калганда, Кудайга шүгүр, азыр бир топ коомчулуктагы азыр мына жүрүп аткан иштерге өтө жогорку басым берип жатат. Дүйнөнүн ар кайсы жагынан бизге чалып атышат. Колубуздан келишинче барып ошо жардам кылалы. Бул иш мурда эле болуш керек эле. Ушундай такталып, сайттер документалдуу болуп такталыш керек эле деп мына ошондой ыраазычылык айткан кишилер да абдан көп болуп жатат. Анан бул 7000 киши чыкпай калган. 7000 киши. Анан булардын кимдер атын атап бергилечи, кандайча ошол кылымдар бою өздөрүнүн сайттердин атынан айтып келди, жалган жеринен айтып келди. Алар кимдер деп кызыккандар абдан көп болуп жатат. Мен айтат элем ошолорго, ошондой суроо берип, азыр бизди дагы кыйнап жатышат. Ар кандай ошолор кимдер, бизге көрсөтүп берчи, алар кимдер. Мен айтамын, кайра таза сайттердин баары колуна документ, ID карттын колдоруна алышып жатат. Алардын өзү ачык белгилүү болуп калат. Аларга документ берилбейт. Ошо документи барбы жокпу, ошол жагга көңүл бурсаңыздар, алар кимдер экенине даана так көрүп аласыздар. Ушул сайттерге берилип аткан ID карттын негизи кандай пайдасы бар? Бул өзү негизи коомчулуктун пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө болгон мамилесиге байланышкан. Мисалы, Сауд Арабия өкмөтү, королдугу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө, ахли байтына, мисалы азыр суроо берип атпайбы, биз ал ID карт менен без виза араб өлкөлөрүндө жүрө алабызбы? Мисалы, Саудияда көбүнчө зыяратка барышат. Визасы жок жүрө алабызбы? Анан Кабага кире алабызбы деген дагы ушундай суроолор келип атат да. Бул ошо коомчулуктун пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө болгон мамилесиге байланышкан. Ошол Сауд Арабия королдугу ушу пайгамбардын ахли байт үй бүлөсү без виза жүрсүн десе, Кабага кирсин десе, анда ушул эле документ менен баары кире алат, Кабага да кире алат, без виза араб өлкөлөрүнүн баардыгында жүрө алат. Бул жагы жакшы экен, бирок сиздер жакында маалымат бердиңиздер, ушул Орто Азия сайттарынын арасынан өкүлдөр ушул Меккеге умрага барышат депчи, мындай иш дагы өзү биринчи жолу болуп атат да. Анан жеңилдиктер менен барат деп. Негизи ошол сайттер бул эми мындай да үй бүлөлүк иш чынбы? Анан өзүңүздөр кандай ушул үй бүлөлүк иш чараларды өткөрүүнү кааласаңыздар, ошонун баарын уюштура бересиздер да. Анан ушул умрага баруу боюнча да бирке маалымат берип койсоңуз. Ооба, туура айтып жатасыз. Бул үй бүлөлүк маселе, тууганчылык, алака. Бул бүгүнкү жүрүп жаткан иштер. Анан көптөрү мисалы шарият менен байланыштырып, эми пайгамбардын үй бүлөсү болуп аткандан кийин деп жүрөт го. Мен ар дайым айтып келемин. Шарият мечитте, муфтиятта болот. Бул жакта үй бүлөлүк алака, тема. Анан мен да баса белгилеп айтып кетким келет. Бул сайттерди тактоо иштери башкалардан өзгөчөлөнүү эмес. Тескерисинче, башкалар катары, эл катары, журт катары өздүктөрүн тактоо, аныктоо болуп саналат. Ооба, бул үй бүлөлүк маселе болуп атат. Алакалар азыр бир топ жакшы болуп калды башка жактагы сайттер менен.
азыр мына буюрса жай айына көптөгөн сайттар ошо конокко келип атышат. Ошо тууганчылык алака түзүп, тууганчылык байланыштарын түзүп, аябай эми бул деген 1-2 кылым эмес. 5-6 кылым өтүп кеткен тема бул. Ошондон кийин тууганчылыктан байланыштар түзүлүп, бири-бирине танып көрүшүп, аябай бир сүйүнүчтүү, жакшы, жогорку иш болуп жатат да. Ошол эле учурда бизди дагы конокко чакырып жатышат. Ошол эле учурда конокко чакырып жатышат. Мана жайда буюрса жаздын астында 50 киши конокко кетип баратабыз. Ошо Меккедеги туугандар чакырышкан. Ошол 1-2 ай ушул жерде конок болуп, мына ушул жерде туугандык алаканы бекемдейле. Ошо документ алган, кол тастыкталган туугандарыбыздын баарын чакырат элек деп, эми чакырса эле бир 100-200 киши болуп барып албай, биз ушул 50 киши деп азыр 50 киши даярданып буюрса жайга баратабыз. Ошол эле учурда зыяраттарды дагы биротоло бүтүрүп келебиз. Иншалла бул деген абдан жакшы иштер болуп атыптыр. Мынакей сиз азыр баарын баяндап четинен айтып бердиңиз. Алла өзү колдосун. Ошо туура жолунда алып жүрүп, ошо сайттердин бир туугандык мамилелерин, байланыштарын, өздүктөрүн тактап, анткени кылымдан кылымга өтүп ушундай иштер болбой келип, бирок мына азыр сиз өзүңүз эле айтып кеттиңиз. Сайтмин деп жүргөн, бирок тастыкталбай калгандары дагы бар дедиңиз да. Ушул иштерде Алла Таала сиздерге жеңилдиктерди берсин, ийгиликтерди берсин, жакшылыктарды берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. اللهم صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى showed me right